Шабдан Баатыр ооруп төшөктө жатып калганда кыргыздын эл башкарган мыктылары чогулуп, көрөлү, акыл насаат угуп калалы дешип барып калышты. Тамак ичилип, аркы беркини сүйлөшүп отурганда Чыныбай суроо салып калды. Баатыр, сизди жалпы түрк тилдүү элдер эле эмес, орустун төбөлдөрү дагы сыйлашып, айтканыңызды аткарышат. Сиздин артыкчылыгыңыз эмнеде? Силер кандай деп ойлойсуңар? Кайра сурады Шабдан Баатыр. Сиз берешен, жоомарт, калыс, чынчыл, боорукер, баатыр, айкөл дешип, ар ким өз оюн айтты. Шабдан Баатыр ооруга байланыштуу үнүн алсыз чыгарып жооп кайтарды. Мен эч кимдин көңүлүн калтырган эмесмин. Мен кечире билчүмүн. Мен өзүмдүн никелүү аялдарымдын астында ала жипти аттабадым. Чоко тийиштик кылып, анда арманда кетип жаткан турбайсыңбы деди. Отургандар дуу күлүп калышты. Актык бул бакыттын булагы деп жооп кайтарды Шабдан Баатыр. Бир келген өмүрдө Шабдан атабыздай көңүл калтырышпай, бири-бирибизди кечиришели. Жараткандын жашоо мыйзамында мындай деп айтылат: ак болгун, таза болгун Кудайды эсте. Жарык дүйнөдөгү жашообуз жараткандын мыйзамына ылайык болсун.